Наоборот, мен сіздерге айтайын, бактылуу келиндин, бактылуу аялдын белгиси 4 дейт китептерде. Биринчиси тили даамдуу болсун, ширин болсун, таттуу болсун дейт. Тили менен ушуну бирөөнүн жүрөгүн жара турган жөн эле кандай десем, уу болбосун да тил. Экинчиси көзүндө уят болсун дейт. Жүзүндө уят болсун. Үчүнчүсүндө колу алек болсун дейт жумушка. То есть канчалык кызмат болуп кызмат кылып жүрсө, ошончолук биринчи ден соолугуна жакшы. Анын алек болгондон кийин бирөөгө гыйбатка, ушакка, жаманга убакыт деле болбойт. Төртүнчүсү жүрөгүндө сооп иштерди кылганга дайым умтулуусу болсо, мына ушу бактылуу аял дейт. Айыз учурунда тажвид үйрөнүүгө, андагы машыгуу үчүн жазылган аяттарды окууга болобу? Сөмөй менен эмес, калем менен көрсөтүп, окуганга болбойт таптакыр. Айыз учурунда Куранды кармаганга да болбойт, окуганга да болбойт. Намазда окушпайт, орозо да тутушпайт. Булар кечиримде албетте зикир кылсын, зикир. Дуаларды кылсын, зикирлерди кылсын, булар бардыгы болот. Зикир, дуалар бардыгы болот. Бирок Куран аятын окуганга болбойт. Эми бир жерде бир маселе бар да. Мисалы, машиненин дуасы бул аятта, ошону дуа катары окуса болот. Дуа катары окуса болот. Аят катары эмес. Аятты ниет кылбасын, дуаны ниет кылып туруп окуса болот. Мына жерде дагы айтып аткан тажвид үйрөнүүгө деп кандай болбосун? Мисалы, ал аятты окуса болбойт, жазылган аяттарды окуганга болбойт. Сөмөй менен эмес, калем менен көрсөтсөң мейли, боло берет анда. Сөмөй менен, бирок окуу деген кандай? Тилден чыккан талаффуз, лафз айткан ушул болбойт да. Даратсыз Куран окуса боло берет. Даратсыз Куран окуса боло берет. Кармаса болбойт да. Кармаса болбойт. Эгерде кусул болуп кала турган болсо, Куран окуса дагы болбойт, кармаса дагы болбойт. Акыл, ошондой эле кусулда дагы, айызда дагы, нифаста дагы ошондой. Кармаса дагы, окуса дагы болбойт. Кусул жок, анан дарат жок, Куран окуса боло береби деп. Мына мен азыр жооп берип койдум. Куран китепти кармабай, ооз экиси окуса болобу? Эгерде даратсыз Куранды кармабай, ооз эки окуй берсеңиз боло берет. Даратсыз окуй берсеңиз боло берет. Бирок кусулсуз окуса болбойт. Кусулсуз окуса болбойт. Дагы айтайын, кусулсуз окуса болбойт. Кармаса тим боле болбойт.